Рахмат. Бактар Кешевич. Будай боюнча сурайын дедим эле. Будайдын бизге Кыргызстанга бир жылдык муктаждыгы канча тонна, канча биз өзүбүз өстүрөбүз, канча сырттан алып келебиз жана канча мат резервде кармайбыз. Muhtaçlık 700-800 ming tonna, milyon dep aytышат, бирок 700-800 tonna. Biz sırttan 400 ming tonna alып келебиz. Ошол биздин өзүбүздүн дыйкандар аркылуу 400-500 ming tonna деп отчеттор жүрөт. Бул эми баягы дыйкандарды эми сиздер билесиз да, бул баягы статистика комитетинде регистрациясы жок, салык кызматы регистрациясы жок. Ал ошол көлөм ал мындай айыл өкмөт аркылуу сурамжылоо багытында ушуну такталат да. Буну эмнеге айтып атам Бактар Кешевич? Мындай сунушта биз жакында депутаттар менен Омскка барып келдик эле. Сиз дагы убагында бир 5-6 депутат менен барган экенсиз. 2011-жылдары, 12-жылдары ошол жерде кыргыз жарандар бар экен. Өзүнүн эле кыргыз жарандар көптөн бери ошол жакта жашап, отурукташып калган да. 10 миң гектарга чейин, 20 миң гектарга чейин жерлери бар экен. Алтайда дагы анан 100 миң гектарга чейин алганга мүмкүнчүлүктөрү бар экен да. Алар айтып атат, биз дейт, бул жакта алардын будайы өтө качественный турбайбы, сиз эми жакшы билишиңиз керек ал жагы. Биз бул жактан дейт, эгерде Кыргызстандан заказ болсо дейт, Кыргызстанда эми жер жетишпей калган учурларда дейт, биз бул жактан эгип Кыргызстанга жеткизип берет элек дейт. Эгерде ушундай предложениялар болсо дейт да. Во-первых, арзан болот дейт. Экинчиден клейковинасы жана жакшы сапаттуу болот дейт. Үчүнчүдөн кыйналбай бир определенный хотя бы мат резервге ала турган запасты деле бизге эктирип койсо, экеси арзан, эми экеси болсо да точно арзан болот деп мындай айтып атат да. Буга көз карашыңыз кандай? Мен толугу менен макулмун. Бирок бул жерде негизинен бул жеке ишкерлер ишти аткарыш керек. Биз ушуну бул ким Аким мырза эмеспи? Омскидеги. Ооба, Аким мырза экен, бирок губернатор менен да таанышып сүйлөштүк да. Ал губернатор эгерде соглашение түзсө дейт, биз ошондойго барганга макулбуз деп атат да. Хорошо. Ошону бир Биз толугу менен анткени биз мат резерв эле аркылуу биз 100 миң тонна алып атабыз да. Ошон үчүн ал жерден биз толугу менен иштесе болот, бирок ал жерге ачык айтып коеюн, мамлекет ал жерде ишти алып барбайт. Анткени ал жерде ар кандай ситуация болуп калышы мүмкүн. Биз жеке ишкерлер менен сүйлөшүп, аларга көмөк көрсөтүп, сүйлөшүүлөр жүргүзүп берип, жерлерди тандап, жерлерге бөлгөнгө биз аракет кылып берелик. Келишим түзсө, мисалы да, алардын өзүнүн жерлери бар экен, кыргыз жарандардан эмнеси болсо дагы, кыргыз жарандар экен, мен ойлойм бул туура эле болот эле. Экинчиси, Титан деген бир компания менен Акылбек Сүнбекович жолуккан экен. Битум боюнчачы. Алар 6 айга, 7 айга алдын ала поставкага даяр болчу экен. Будайдыбы? Жок. Битум боюнча, битум. Эми азыр общий эле каралып атпайбы сиздин карамыңызда да. Бирок эмнегедир Минтранс дагы деле жолукпай, барбай, ошондой келишимге барбай. Ушулар мага келсинчи, мен таппай койдум ушу Титанды. Алар негизи Жундага келишти, Жунданы көрүштү, анан кийин токмок кайра иштетчү, нефти кайра иштетчү ишкананы көрөбүз деп, ушул Титан компаниясы кетип, мен таппай калдым да. Мен ушуларды издеп атам мен. Алар тарынып жүрөт, Бактар Кешевич. Анткени бияка келип НПЗ курам деген ниети бар экен эле. Битумду алдын ала бекер, пока рассрочкага арзан баада берем деген ниети бар экен эле. Мен даярмын жолукканга. Мен анда сиздин контактын бир түздөн-түз берип коеюн анда. Дагы бир маселе, Бишкек шаарында билесиз, жанагы жай кезинде бир топ маселе, суу маселеси көп көйгөй көтөрөт да. Биз бул боюнча 150 миллион сом комитеттен да өзүнчө бөлдүрүп бердик эле. Быйыл кандай болот, жакшы эле болобу? Арча-Бешик, өзгөчө мына Арча-Бешик жактагы суу маселеси. БСР курулат деди эле, дагы скважиналар болот деди эле, ошол боюнча дагы маалымат берип койсоңуз. Быйыл бул азыр биз жумушчу топ түзүлгөн. Бишкек шаарынын мэрия менен биздин суу кызматы ошол боюнча ишти алып барып атышат. Биз тараптан ушул шаардыктар суу менен камсыз боюнча баарын толук биз аткарабыз. Калганы ушу мэриядан да. Калган мэриядан биз топтоп беребиз биз сууну. Рахмат. Анан дагы бир маселе, ошол Омскка барганда дагы бир маселе болду эле, университеттер боюнча. Омскта аграрный университет бар экен, политехнический бар экен. Алкунжан сизге дагы бая ар кандай маселе болбой калды да, айтып кетейин эле. Медакадемия бар экен. Алардын ректорлор менен сүйлөштүк. Алар айтат, эгерде Кыргызстандын вуздары биз менен келишим түзсө, биз дейт, ал университетте дейт, Кыргызстандын студенттерин да окутуп дейт, анан аягында двойной диплом алганга мүмкүнчүлүк түзүп берет элек дейт да. Болгону бизден жибериш керек вуздун проректорлорун. Барып келишим түзүп алса,
2 жыл Кыргызстанда окуп, 1 жыл кайра Россияда окуп келет экен, аягында 2 дипломго алганга мындай мүмкүнчүлүк болуп калат экен да. Эмне үчүн мындайды колдонбосок болот? Мен ойлойм, буну дагы тапшырманы берип койсоңуз. Рахмат.